Бүгүн биз сиздер менен 7-чи сабакты баштайбыз. Бүгүн биз ыйык китепте баяндалган адамзаттын тарыхы жөнүндө мен буга чейин айтканымдай Кудайдын перспективасы менен карайбыз. Эмне үчүн Кудай ушул окуялар аркылуу өзүн ачып бергиси келген? Арабыздан көпчүлүгүбүз бул окуялар менен Ибрайым, Муса, Нух, Жусуп жөнүндөгү окуялар менен таанышпыз. Бирок эмне үчүн Кудай бизге ушундай жол менен өзүн ачып бергиси келген? Мен буга чейин айтканымдай, бул баяндар менен биз көпчүлүгүбүз таанышпыз. Жана адамдык көз караш менен алып караганда, бул баяндардын негизги борборунда адам турат. Башкача айтканда, Ибрайым, Муса, Нух, Жусуп, Дөт жана башкалар жөнүндөгү окуяларда адамдар негизги каармандар болуп, адамдар көңүлдүн борборунда болушкан. Жана биз бул баяндардагы жаман каармандардан ал адамдай болбо, ал эми жакшы каармандардан ушул адамдай бол деп билебиз. Мына ушинтип бул окуялар бизге белгилүү болуп калды. Бирок Кудай бул окуяларды такыр башка максат менен жазган. Бул окуялар аркылуу ал бизге өзүн ачып бергиси келген. Албетте, негизги каармандар болгон ишенимдин баатырлары жөнүндө билүү маанилүү. Бирок Кудай баарынан мурда бул окуялар аркылуу бизге өзүнүн мүнөзүн, өзүнүн жолдорун жана иштерин ачып бергиси келген. Бул эң жөнөкөй жана жеткиликтүү жол. Мисалы менин жумушумдагы менин жетекчим абдан жакшы, боорукер дейм. Бирок менин бул айткандарым гана көп мааниге ээ эмес. Бирок мен жетекчим жөнүндө көбүрөөк айтып берейин. Мен жумушка орношкондон бир нече ай өткөндөн кийин ал мени өзүнө чакырып, мен жөнүндө, менин үй бүлөм жөнүндө, канча балам бар экендиги жөнүндө сурап, мен чоң үй бүлөлүү экенимди билгенден кийин ал менин айлыгымды көтөрдү. Мени менен бирге отуруп кофе ичти. Ал үчүн менин бүт жашоом кызык болду. Аны өзүнүн алдында иштеген адамдардын жашоосу, абалы кызыктырат. Мен силерге бул окуяны айтып бергенимден кийин, эми силер бул жөнүндө бир нерсе кыла алышыңар мүмкүн. Силер, эгерде мен да ал жерге жумушка орношсом, бул жетекчи мага да ушундай жакшы мамиле кылат деп ойлошуңар мүмкүн. Мен айткан окуя силерге менин жетекчим жөнүндө кандайдыр бир маалымат берди. А эгерде менин жетекчим абдан катаал десем, анда бул сөз дагы али эч нерсени билдирбейт. А мен силерге бир окуяны айтып берейин. Мен иштеген фирмада 20 жыл бою иштеген мыкты адис бар эле. Анын орду алмашкыс десек болот. Бирок ал кээде жумушка эртең менен кечигип келчү. Бир жолу жетекчи ага, 3-чү жолу кечиксең, мен сени жумуштан айдап жиберем деп катуу эскертти. Жана чынында эле ал 3-чү жолу кечиккенде жетекчи аны жумуштан кетирип жиберди. Эми менин бул айткандарым аркылуу менин жетекчим жөнүндө бир маалымат билип калдыңар. Жана эгерде силер мен ал жерге жумушка орношсом, мен биринчи кезекте будильник сатып алышым керек деп ойлойсуңар. Көрдүңөрбү, бул окуялар аркылуу силер менин жетекчимдин мүнөзү жөнүндө билип калдыңар. Ушул сыяктуу эле Кудай дагы окуялар аркылуу дайыма өзүн ачып берет. Мисалы, адамдын бир эле күнөөсү үчүн Кудай аны аяп койбостон бейиштен кууп чыкты. Муну менен Кудай бүт дүйнөнү аябастан соттоду. Эгерде мен күнөөкөр болсом, Кудай мени аяйбы? Мени менен эмне болот? Мына Кудай ушундай кылат. Силер Кудай жөнүндө бир нерсе билип калдыңар. Бирок андан ары Кудай жөнүндө кызыктуу нерселерди билебиз. Бардыгы күнөөкөр болушса да Кудай кээ бирлерин кабыл алат, ал эми кээ бирлерин кабыл албайт. Эмнеге ушундай? Абылды кабыл алып, Кабылды кабыл алган жок. Шетти, Нухту, Ибрайымды кабыл алды. Алар эмне башкалардан өзгөчө беле? Же алар күнөөсүз беле? Жок. Бирок Кудайда өзүнүн жолу бар. Эгер адам ошол жол менен барса, анда Кудай аны кабыл алат. Биз муну Кудайдын мүнөзүнөн, анын планынан, анын табиятынан биле алабыз. Ал ушундай Кудай. Жана бул окуяларды биз окуп үйрөнүү аркылуу
Биз алгач адамдын сапатына жана иштерине эмес, Кудай адамдарга кандай мамиле кылгандыгын биле алабыз. Ошондо гана биз Кудай менен туура мамиле түзгөндү үйрөнөбүз. Анткени биз да бир кезде аны менен беттешебиз. Ошентип биз бул окуяларды өзгөчө Ыбрайым жөнүндөгү окуяны улантабыз. Мен силерге бир окуяны эскерте кетейин. Качан Кудай Ыбрайым менен келишим түзүп, Ыбрайым курмандыктарды алып келип, экиге бөлүп койгондо, Кудай ага келип, сенин тукумуң бөтөн жерде 400 жыл кулчулукта болот. Аларды 400 жыл бою кыйнап эзишет. Бирок 400 жыл өткөндөн кийин алар бул жерден мен сага убада кылган Канаан жерине чыгышат деп эскерткен. Ошондой эле Кудай ага, азырынча бул жерди мен сенин ээлигиңе бербейм. Анткени Канаан жеринин тургундары аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек деген. Демек алар жазаланганга чейин бул мыйзамсыздыктын чөйчөгү толушу керек. Мына бул сөздөрдү биз эсибизге тутуп калышыбыз керек. Анткени биз бул окуяларга кайра кайрылабыз. Мен андан аркы окуяны башталыш 22 бапты окуп берейин. Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага, Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо, мен угуп жатам деди. Ошондо Кудай мындай деди: жакшы көргөн жалгыз уулуң Исхакты алып, Мория жергесине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Ыбрайым эртең менен эрте туруп, эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарынан экөөнү жана уулу Исхакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. Ыбрайым Кудайга эч кандай кобуранбастан, ымтырабастан, унчукпай ага тил алып, ал айткан жерге барды. 3-чү күнү Ыбрайым көз чаптырып, алыстан ал жерди көрдү. Анан Ыбрайым малай балдарына, башкача айтканда кызматчыларына: силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экөөбүз тигил жакка барып, сыйынып, анан силерге кайтып келебиз деди. Ыбрайым аларга: мен кайтып келем деген жок, биз кайтып келебиз деди. Демек ал бир нерсени түшүнгөн. Ал ишеним менен биз экөөбүз кайтып келебиз деген. Ыбрайым бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка дайындалган отунду уулу Исхактын жонуна артып, колуна от менен бычак алды. Анан экөө бирге жөнөдү. Ошондо Исхак атасы Ыбрайымга: ата деди. Ал: мен угуп жатам уулум деди. Исхак: от менен отум мына. Ал эми бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалынуучу козу кана? Деп сурады. Демек Исхак курмандыкка чалына турган мал, козу керек экендигин билген. Ыбрайым ага: уулум, Кудай өзүнө чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка козуну өзү караштырат деп жооп берди. Анан алар андан ары жөнөштү. Ошентип алар Кудай айткан жерге келишти. Ыбрайым ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, отундарды коюп, өз уулу Исхакты байлап, аны курмандык чалынуучу жайга отундардын үстүнө жаткырды. Ошентип Ыбрайым өз уулу мууздаш үчүн колун сунуп, бычагын алды. Бирок асмандан Теңирдин периштеси: Ыбрайым, Ыбрайым деп чакырды. Ал: мен угуп жатам деди. Периште ага: балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба. Анткени мен эми сенин Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим деди. Ыбрайым көз чаптырып караса, артында мүйүзү калың бадалга илинип калган бир кочкор турган экен. Ыбрайым басып барып, ал кочкорду алып, уулунун ордуна бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалды. Анан Ыбрайым ошол жердин атын Жахаба Ире деп атады. Ошондон улам Жахаба тоосунда караштырылат деген сөз айтылып калган. Теңирдин периштеси асмандан Ыбрайымды экинчи ирет чакырып мындай деди: өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан, ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм,
Сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. Анан Ыбрайым малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Беершебага жөнөдү. Ыбрайым Беершебада жашап турду. Бул абдан кызыктуу окуя. Кудай Ыбрайымды ал кулап калбагандай канчалык деңгээлде сынашты билген. Ыбрайымдын ишениминин сыналышы эң жогорку деңгээлдеги сыноо болгон. Менин оюмча Ыбрайым бул жерде маанилүү бир сабак алды. Анын уулу Ыскак төрөлгөнгө чейин Ысмайыл төрөлгөн. Бул Ыбрайымдын адамдык иш аракети болгон. Ал эми Ыскак болсо, ал өзүнүн уулу эмес, Кудайдын уулу болгондугун ал даана билген. Тактап айтканда, бул Кудайдын ага берген белеги болгон. Жана Ыбрайым ага жан тартып ушунчалык жабышкан эмес. Анткени Кудай берген, жана Кудай качан кайра сураса, Ыбрайым аны кайра берүүгө дайыма даяр болгон. Албетте, Ыбрайым абдан сарсанаа болсо керек. Бирок бул жөнүндө ыйык китеп эч нерсе айтпайт. Ал Кудай менен эч талашып тартышпастан, Кудайдын Ыскак аркылуу сенин тукумуң деңиздеги кумдай көп болот деген убадасына ишенген. Ыбрайым Кудайдын убадасынын өзгөрбөстүгүн билген. Жана ал өз ичинен Ыскактын жашай тургандыгын, эгерде ал өлсө дагы Кудай аны кайра тирилте ала тургандыгын билген. Ыйык китептин бир жеринде Кудай аны тирилте алат деп жазылган. Мындай ишеним абдан таң калыштуу ишеним болгон жана Кудай ага абдан улуу убаданы берген. Кудай ага ушуну кылгандыгың үчүн сенин тукумуң аркылуу жер үстүндөгү бардык элдер бата алышат деген. Биз кийинчерээк Кудай Ыбрайым менен түзгөн келишимин кантип сактагандыгын, кантип аткаргандыгын көрөбүз. Ыбрайым Кудай менен келишимге киргенден кийин ал келишимден баш тарта алган эмес. Анткени ал келишимдин шарттары сеники меники, ал эми меники сеники болгон. Кийинчерээк көптөгөн жылдар өткөндөн кийин Ыбрайымдын тукумдары курмандыкка муктаж болгондо, Кудай дагы аларга курмандыкты өз уулун бербей кое албайт. Анткени бул эки тараптуу келишим болгон. Кудай бул аркылуу бир нерсени көрсөткүсү келген. Анткени көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө такыр башкача абал, башкача окуя болгон. Биз бул жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Көзгө көрүнгөн дүйнөдө Ыбрайымдын өз уулун курмандыкка алып келиши бир нерсени көрсөтүп турган макет же сүрөт сыяктуу болгон. Бул сүрөт кийин чыныгы окуяга айланат. Куткарылуу тарыхын жаратууда Кудай Ыбрайымды колдонгон. Жана Ыбрайым өзүн колдонууга Кудайга жол берген. Жана бул жерде келе турган тукум кайрадан эскерилет. Жана ал тукум Кудай айткандай башка бирөө аркылуу эмес, Ыскак аркылуу гана келет. Кудай өз сөзүн эч качан өзгөртпөйт. Жана анын убадасы чындык. Эгерде окуяны андан ары окуй турган болсок, Ыскак чоңоюп, ал дагы үйлөнгөн. Анын аялы Ребекка Ыбрайымдын жеринен болгон. Бул дагы абдан кызыктуу окуя, бирок азырынча биз муну карабайбыз. Бирок биз чоң кадамдар менен барабыз. Жана биздин максатыбыз бул дүйнөгө келе турган куткаруучуну көрсөткөн жолду табуу болуп саналат. Жана бул куткаруучу аялдын тукуму деп ыйык китептеги адамзаттын толук тарыхынын жүрүшүндө эскертилет. Ыскак аркылуу убадаланган тукум уланышы керек болгон. Ыскактын эки уулу болгон. Качандыр бир ушуга окшогон окуя болгондугу кызык. Ыскактын уулдары Эйсап жана Жакып деген эгиз балдар болгон. Алар эгиз болуп бир мезгилде төрөлсө да, биринчи Эйсап төрөлгөн, андан кийин Жакып төрөлгөн. Чыгыш элдеринде азыркы күнгө чейин туңгуштук абдан маанилүү. Анткени үй бүлөдө туңгуч уул аркылуу ошол тукум жана бата уланган. Жана Ыскактын тукуму Эйсап аркылуу уланышы керек болгон. Бирок Эйсап
Кабыл сыяктуу адам болгон. Ал эми экинчи болуп төрөлгөн Жакып болсо Абылга окшош болгон. Исап аңчылык кылып, үйгө келип кайра кетип турган. Аны аңчылыктан башка эч нерсе кызыктырган эмес. Ал эми Жакып чатырда жашаган деп жазылып турат. Мен силерге бул аятты окуп берейин. Балдар чоңоюшту. Исап мыкты аңчылык кылган талаа адамы болду. Ал эми Жакып чатырда жашаган момун адам болду. Жакыпты болсо көп нерсе кызыктырган. Ал Кудай анын чоң атасы Ибрайымды эмне үчүн тандап алгандыгы абдан кызыктырган. Убакыт боюнча алып караганда, Жакып бир кездерде чоң атасы Ибрайым менен чогуу жашаган. Ибрайым болсо өз небереси Жакыпты абдан жакшы билген. Ал чоң атасы Ибрайымдын оозунан көптөгөн кызыктуу окуяларды уккан. Өз атасынан дагы жана чоң атасынан дагы көп нерселерди үйрөнүп, ал көп нерсе менен абдан кызыккан. Жакып алардан Кудайдын куткаруу жөнүндөгү планын, келе турган тукум жөнүндөгү окуяларды угуп, ички жан дүйнөсүнө ушунчалык сиңирип алган. Мына ушинтип Жакыпты ушул окуялар абдан кызыктырган. Ал эми Эйсапты бул окуялар эч кызыктырган эмес. Ал өзүнүн аңчылык иши менен гана алек болгон. Мына ошол себептен Жакып туңгуштукка ушунчалык умтулуп, ал Исхактын тун уулу болуп төрөлбөгөнүнө абдан капа болгон. Ал өз ичинен мен бул тарыхка, мен бул Кудайдын куткаруу планына абдан катышкым келет. Бирок мен тилекке каршы тун эмесмин. Мен экинчи болуп төрөлгөм деп ой жүгүрткөн. Бул мен үчүн эмес. Менин тун болуп төрөлбөгөнүм абдан өкүнүчтүү деген. Ал ушунчалык туңгуштукту эңсеген, туңгуштукту каалаган. Бирок муну ал кантип кыла алмак, анткени ал экинчи болуп төрөлүп калган да. Бирок бир жолу бир окуя болду. Жакып өз адаттагысында эле чатырында тамак жасап жатты. Ал тамак жасаганды абдан жакшы көрсө керек. Ошентип ал жасмыктан тамак жасады. Ал эми Эйсап талаадан, аңчылыктан келип, абдан ачка болуп, ошол тамактын жытын жыттап, Жакыпка мен ачкадан өлгөнү жатам, мага тезирээк бул тамактан бер деген. Ал эми Жакып ошол эле учурда кичине куу болгон. Ал Эйсапка: "Ооба, мен сага бул тамактан берем. Бирок алгач сен мага туңгуштугуңду сат" деди. Муну уккан Эйсап болсо: "Мен ачкадан өлгөнү жатам. Мага туңгуштуктун эмне кереги бар" деп өз туңгуштугун баалаган жок. Ыйык жазууда ал өз туңгуштугун барктаган жок деп жазылган. Ошентип Эйсап Жакыпка убада берип, өз туңгуштугун сатты. Ал аны баалаган жок. Ал эми Жакып болсо ага жасмыктан жасалган тамактан алып келип берди. Ошентип Эйсап өз туңгуштугун жасмыктан жасалган тамакка алмаштырып, аны баалаган жок. Ошентип арадан бир нече убакыт өтүп, бардыгы бул окуяны унуткан сыяктуу болду. Бирок Жакып муну унуткан жок. Ошентип Исхак картайып, анын өлөр маалы жакындап калганда, ошол мезгилдеги салтка жараша ал балдарына батасын бериши керек болгон. Исхак улуу баласын чакырып, ага батасын берип, ага мурасын калтырып, мурасынын көпчүлүк бөлүгүн, мал мүлкүн, короо жайынын көпчүлүк бөлүгүн ага өткөрүп бериши керек болгон. Жана албетте атасынын батасы анын уулдарына, анын кийинки тукумуна дагы тиймек. Жана Жакып менен анын апасы Ребекка бул жөнүндө билгенде, алар бир план ойлоп табышты. Исхактын уулу Эйсапты чакырып, аны аңчылыкка жиберип, мага илбейсин кармап келип тамак жасап бер. Ошондо мен сага батамды берем деген. Анткени ал илбейсиндин этин абдан жакшы көргөн эле. Ошентип Эйсап аңчылыкка кетти. Бул учурда Ребекка Жакыпты чакырып, тезирээк бир нерсе кыла коелу деди. Алар Кудайдын убактысын күтпөй, кырдаалды өз колдоруна алышты. Апасы козунун этин бышырып, анын терисин уулу Жакыпка жаап, жана ага Эйсаптын кийимдерин кийгизип, ага мен айткандай кыл деди. Анткени алардын тун уулу Эйсап абдан түктүү адам болгон эле.
Ал эми Жакыптын денесинде түгү жок жылмакай эле. Мына ошол себептен анын апасы Ребека козунун терисин анын колдоруна ороп койду. Ошентип Ребека ага Эйсаптын кийимдерин кийгизип, козунун этинен жасалган тамакты анын колуна карматып, аны атасынын батасын алсын деп атасы Ыскакка жөнөттү. Жакып болсо балким өз ичинен мен чоң деле күнөө кылбастырмын. Анткени Эйсап бул туңгуштукту мага сатканда, мен бул туңгуштукту сатып алгамда деп ойлосо керек. Мен Жакыптын эмнеде ойлонгонун так билбейм. Бирок ал ошентип атасына барды. Атасы болсо: "Ой улум, сен тез эле келип калдыңбы?" деди. Ал эми Жакып болсо атасына: "Ооба, мен тамакты да даярдап келдим" деп анын алдына тамакты койду. Атасы Ыскак болсо ага: "Сен уулум Эйсапсыңбы же Эйсап эмессиңби? Мага жакын келсең, мен сени кармап көрөйүн" деген. Анткени ал картайып, көзү начар көрүп калган эле. Ошентип ал Жакыптын колдорун кармалап, кийимдерин кармап көрүп, жыттап көрүп, колдору, кийимдери уулум Эйсаптыкы. Ал эми үнү эмнегедир Жакыптыкы деди. Ошентип ал алдына келген тамактан жеп, уулу Жакыпка тун уулуна батасын бергендей бардык баталарын берди. Ошентип Жакып бөлмөдөн чыгып кетти. Ал кеткенден бир нече убакыт өткөндөн кийин Эйсап келип, кармап келген илбээсинден тамак жасап, атасынын алдына алып келип: "Ата, эми мага батаңды бер" деди. Атасы ага: "Кандайча? Мен сага жаңы эле батамды бербедимби?" десе, уулу Эйсап: "Жок, сен мага батаңды бере элексиң" деди. Атасы андан: "Анда сага чейин ким келип менин батамды алып кетти" деди. Ошентип Жакып аларды алдап кеткенин алар түшүнүштү. Ошондо Эйсап абдан катуу ыйлады жана өз бир тууганына абдан ачуусу келди. Ал бир кезде өз туңгуштугун сатып койгонун унутуп, ошол эле учурда куулук менен батасын алып кеткен бир тууганына абдан ачуусу келди. Эйсап кайрадан атасына кайрылып: "Мага да ошол батаңдан бер" деди. Атасы ага: "Мен сага батамды берем. Бирок тун уулга бата бергендей батаны бере албайм. Анткени мен аны али берип койдум" деди. "Анткени мен бардык батаны сенин бир тууганың Жакыпка бердим" деди. Ошол мезгилде сөз абдан күчтүү болуп, өз күчүн жоготкон эмес. Атасы эмнени айтса, аны сөзсүз ишке ашырган. Ошентип Эйсап бир тууганына абдан ачууланып: "Атамдын көзү өткөндөн кийин мен Жакыпты өлтүрөм" деп айтат. Бул сөздөрдү болсо апасы Ребека угуп калат. Ребека болсо уулу Жакыпка: "Эйсап бир тууганың сени өлтүрүп кое электе, менин жерим Месопотамияга кач. Ал жерде менин бир тууганым бар. Ошонукуна барып жашап тур" дейт. Ошентип Жакып Месопотамияга өзү менен эч нерсе албастан качып кетти. Ал атасынын батасын, бардык байлыгын мураска алса да, өзү менен эч нерсе алган жок. Анткени аны бул нерсе көп кызыктырган эмес. Ал: "Атамдын байлыгынын баары менин мурасым, атам мага батасын берген, кантип мунун баарын таштап кетмек элем" деген жок. Аны бул нерселер азыраак кызыктырган. Аны руханий баталар көбүрөөк кызыктырган. Аны келе турган тукумдун мураскери болуу, келе турган тукумдун бир катышуучусу болуу көбүрөөк кызыктырган. Ал руханий баталар материалдык баталардан алда канча жогору тургандыгын түшүнгөн. Мына ошол себептен ал материалдык нерселерди карап, артка кылчая бербестен алдыга кеткен. Жакып туңгуштукка ээ болуу менен бул материалдык баталарга толук ээ болчу. Бирок ал бул нерселерге жабышкан эмес. Ал эң негизги нерсени алды. Эми ал Кудайдын планынын бир бөлүгү болуп калды. Бирок ал бул нерсеге Кудайды күтпөстөн өзүнүн адамдык аракети менен ээ болду. Анткени Кудайдын жолу башкача болмок. Кудай өзү бир нерсе кылмак. Бирок ал Кудайды күткөн жок. Бирок ошентсе да Жакыптын бул сапаты Кудайга жаккан. Жакыптын кээ бир иштери туура эмес болсо дагы, бирок Кудай анын жүрөгүн көрүп турган. Анын жүрөгүнүн түпкүрүндөгү ниети өзүмчүлдүк болгон эмес. Жана Кудай ушуну көрүп турган.
Жакып бир тууганы Эйсаптан качып кеткенден кийин андан ары эмне болгондугун мен силерге окуп берейин. Жакып болсо Беер-Шевадан чыгып Харанга жөнөдү. Анан ал бир жерге келип, ошол жерде түнөмөкчү болду. Анткени күн батып калган эле. Ошол жердин таштарынан бирди алып, башына жаздап, ошол жерге жатты. Анан ал уктап жатып, түшүндө жерде тепкич турганын көрдү. Тепкичтин башы асманга тийип туруптур. Кудайдын периштелери тепкич менен түшүп чыгып жаткан экен. Теңир тепкичтин үстүндө туруп: "Мен Теңирмин, атаң Ыбрайым менен Ыскактын Кудайымын. Сен жаткан жерди мен сага жана сенин тукумуңа берем. Сенин укум тукумуң жер кумундай болот. Деңиз тарапка, чыгышка, түндүккө, түштүккө тарайсың. Сен аркылуу, сенин уругуң аркылуу жер бетиндеги бардык уруулар бата алат." Кудай жер үстүндө бардык уруулар бата алат деген батасын Жакыптын өз атасы жана чоң атасына да берген. Ошол эле батаны Кудай Жакыпка да берип жатат. Эми мен сени мененмин. Сен кайда барбагын бардык жерде сени сактаймын жана сени бул жерге кайра алып келемин. Мен айткандарымды орундатмайынча сени таштабаймын деди. Жакып ойгонуп, чын эле Теңир бул жерде экен. Мен болсо муну билген эмесмин деди. Кудай Жакыпка Месопотамиядан жолугуп, ага ошол эле сөздөрдү айтты. Эми болсо Жакып Кудайдын уадасынын катышуучусу болуп калды. Эми ал тарых жаратуучу болуп калды. Кудайдын куткаруу планынын улантуучусу болуп калды. Биз Жакыптын окуясын толук карабайбыз. Жакыптын 12 уулу болгон. Ошол 12 уулунун бирөөсүнөн гана Исраил элин жетектей турган жол башчы чыгат. Бул Жакыптын 12 уулунун бирөөсү Жүйүт болгон. Ошол Жүйүт аркылуу, Жүйүттүн тукуму аркылуу бир тукум, башкача айтканда Исраилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат. Жүйүт уруусу, Жүйүттүн тукуму аркылуу уадаланган тукум, башкача айтканда куткаруучу Машаяк келет. Жакыптын жашоосунда дагы бир окуя болгон. Анын Жусуп деген уулу болгон. Ал анын сүйүктүү уулу эле. Алгачкы окуялардын кайра-кайра кайталангандыгы абдан кызык. Ыбрайымдын тун уулу Исмаил болсо дагы, бирок анын сүйүктүү уулу Ыскак болгон. Анткени Кудай Исмаилди эмес, Ыскакты тандаган. Ошентип бул эки бир туугандын укуктары бирдей болгон эмес. Ошентип ушул эле нерсе кийинки муунга, Ыскакка өткөн. Ыскактын сүйүктүү уулу Эйсап болгон. Анткени Ыскак анын аңчылыктан алып келген тамагын абдан жакшы көрчү. Ошентип ушул нерсе 3-чү муунга да өткөн. Жусуп үй бүлөсүндө атасынын сүйүктүү баласы болгон. Жакыптын бир нече аялдары жана алардан балдары төрөлгөн. Бирок Жусуп менен Бенжемин анын сүйүктүү аялы Рахелден төрөлгөн. Ошол себептен Жакып аларды жүрөгүнө жакын көргөн. Ошентип Жусуптун бир туугандары аны жек көрүп калышкан. Жана Жусуп бир туугандарынын кой кайтарып жүргөндө кылган жаман иштерин атасына жеткирип турчу. Мына ушундай кылгандыктан бир туугандары аны көбүрөөк жек көрүп калышкан. Акыры анын бир туугандары талаада үйдөн алыс койлорун кайтарып жүрүшкөндө Жусуп алар менен эле. Алар алгач Жусупту өлтүрүп салууга аракет кылышкан. Бирок кийинчерээк алар бул ойлорунан кайтып, Мисирге кетип бара жаткан кербендерге Жусупту кулчулукка сатып жиберишкен. Ошентип 12 бир туугандын бири Жусуп Мисирде болуп калган. Бул окуяны көпчүлүгүбүз эле жакшы билебиз. Бирок окуялардын бири-бири менен байланышын көрө алышыбыз үчүн мен бул окуяны кыскача эле түшүндүрө кеттим. Ошентип Жусуп алгач адилетсиз жерден Мисирге сатылып, ал жактан адилетсиз эле жерден түрмөдө отурган. Ал көп убакыт түрмөдө отурса да, бирок Кудай аны менен болгон. Ал жаш кезинде эле Кудай ага аяндарды, түштөрдү берген.
Анын түштөрү абдан кызык эле. Күн, ай жана жылдыздар ага табынышкан. Ал бул түшүн атасына жана бир туугандарына айтканда, атасы ага: "Эмне деген түш көргөнсүң? Эмне атаң, апаң жана бир туугандарың биз баарыбыз сага табынмак белек. Токтот мунуңду" деп койгон. Анын кийинки түшү бир туугандарынын 12 боосу анын боосуна табынып жатышканын айтып бергенде, атасы аны урушуп, бир туугандары аны ого бетер жек көрүп калышкан. Жусуп болсо аларга: "Мен жөн гана өз түшүмдү силерге айтып бердим" деген. Анын ушундай кызыктуу түштөрүн Жакып унутпастан эсине сактап калган. Анткени Кудай ага дагы келечекке байланыштуу мааниси бар түштөрдү берген эле. Кудай ошондой эле Жусупка түштөрдү чечмелөө жөндөмүн да берген. Жусуп түрмөдө отурганда, ал фараондун 2 адамынын түшүн чечмелеп берген. Жана алардын түшү Жусуп чечмелегендей аткарылган. Алардын бирин Жусуп айткандай түрмөдөн чыгарып өлтүрүшкөн, ал эми экинчиси фараондун алдына барып кайрадан кызматын кылган. Ошентип Жусуп түрмөдө отурганына бир нече жыл болгондон кийин фараон түштөрдү көрөт жана анын түштөрүн эч ким чечмелей албайт. Ошондо фараондун баягы шарап сунуучусу Жусупту эстейт. Алар шашылыш түрдө Жусупту түрмөдөн алдыртышат. Жусуп болсо фараондун түшүн чечмелеп, анын маанисин түшүндүрүп берет. Бул түштөрдүн мааниси 7 жыл абдан мол түшүмдүү жыл болот. Андан кийин 7 жыл ачарчылык болот. Ошондуктан Жусуп фараонго мындай деп кеңеш берет: ушул 7 жылдык мол түшүмдүү мезгилден кийин 7 жылдык ачарчылык келгенде эл ачкадан өлбөш үчүн ушул 7 жылдык мол түшүмдү текке кетирбестен аларды кампаларга жыйна дейт. Ошондо фараон Жусупка: "Бул ишке жөндөмдүү, акылдуу сенден башка эч кимди таппадым. Ошондуктан бул ишти сен аткар" дейт. Ошентип Жусуп бүткүл Мисир жери боюнча фараондон кийинки эле экинчи адам болуп калат. Ошентип чындап эле мол түшүмдүү 7 жыл өткөндөн кийин 7 жыл ачарчылык болот. Ошол ачарчылык Мисир жеринде гана эмес, анын тегерек четиндеги жерлерге, Жакып балдары менен жашаган Канаан жерине да жеткен. Жакып өзүнүн сүйүктүү уулу Жусупту жоготконуна абдан капа болуп жүрдү. Жусуптун бир туугандары анын кооз кийимин чечип алып, канга боеп, Жусупту кандайдыр бир жырткыч жеп кетиптир деп атасына калп айтып коюшкан. Карасаңыздар, Жакыптын кылган жамандыгы өз башына түштү. Ал өз атасын алдап койгондой эле анын балдары аны алдап коюшту. Ошентип Жакып өзүнүн сүйүктүү уулу Жусупту жоготкону үчүн абдан азап чегип жүрдү. Бирок Жусуп тирүү болчу. Ал Мисирде болгон. Жана 7 жылдык ачарчылык башталганда анын бир туугандары Мисирге нан сатып алганы келишет. Жусуп аларды тааныса дагы, алар Жусупту таанышкан жок. Анткени Жусуп мисирликтердей кийинип алган эле. Жусуп аларга нан берип, алардын каптарын толтуруп, эмки келгенде бир тууганыңарды ала келгиле деп кое берет. Бирок алар атасы сүйүктүү уулун кое бербээрин билишкен. Бирок кайрадан алардын наны түгөнгөндө атасы сүйүктүү уулу Бенжаминди жүрөгү ооруп кое берет. Болбосо алардын бардыгы ачкадан өлүп калышмак. Алар кайрадан Бенжамин менен бирге Мисир жерине келгенде, бул жолу Жусуп аларга өзүн ачып берет. Бул абдан кызыктуу окуя. Жусуп аларга өзүн ачып бергенде, бир туугандары аны таанышып, эми Жусуп бизден өч алат деп ойлошот. Бирок Жусуп болсо аларга: "Коркпогула, мен силерге эч кандай жамандык кылбайм. Бул жерге мени силер жиберген жоксуңар, а Кудай жиберди" деп абдан таң калыштуу сөздөрдү айтат. "Силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн Кудай мени бул жерге алдын ала жиберди" дейт. Ошондуктан коркпогула, мен силерге жамандык кылбайм. Барып атабызды бул жерге алып келгиле, анткени ачарчылык дагы көп жыл болот. Ошондуктан мен силерди багам, мен силер үчүн кам көрөм дейт. Мына ошентип Кудай Ыбрайымга айткандай, Ысрайыл эли 70 адам Мисир жерине көчүп келет. Ошентип алгачкы жылдары аларга Мисирде абдан жакшы болот, анткени Жусуп алар үчүн кам көрөт. Фараон аларды сыйлайт, анткени Жусупту сыйлаган.
Анткени Жусуп бүтүндөй өлкөнү, бүткүл Мисир элин жана анын тегерек четиндеги жашагандарды ачкачылыктан куткарган жана ал алардын бардыгын 7 жыл бою баккан. Ошентип Исрайыл элине ал жерде жайыт жарашып, алар көбөйүп, бекемделип, чоң элге айлана баштайт. Алар мисирликтер менен аралашпастан өзүнчө бөлүнүп жашашкан. Анткени мисирликтер өздөрүн мал баккандардан жогору санашкан. Мал баккандар алар үчүн эң төмөнкү деңгээлдеги адамдар болгон. Мына ошентип исраилдыктар өзүнчө бөлүнүп жашашып, мисирликтер менен аралашпастан, бири-бири менен гана аралашып, укумдап, тукумдап, көбөйүп, бекемделе беришкен. Жана Кудай аларга батасын берген эле. Ошентип арадан жүздөгөн жылдар өтүп, Жакыптын, Жусуптун көзү өткөндөн кийин Мисирде Жусупту тааныбаган муун келет. Алар ысрайылдыктардын абдан көбөйүп, бекемделип жатканын көрүшүп, эгерде кандайдыр бир согуш чыгып кетсе, алар бизди басып алып, биздин жерибизди ээлеп алышат деп коркуп башташат. Ошентип Жусупту тааныбаган фараон жана анын эли ысрайылдыктарды кысымга алып баштайт. Ошентип мисирликтер аларга акырындык менен жумуш берип отуруп, аларды кул кылып алышкан. Бирок ысрайылдыктар азап чегишсе дагы алар көбөйө беришкен. Жана бул көбөйүүнү эч нерсе токтото алган эмес. Ошондуктан фараон кызматчыларына жаңы төрөлгөн эркек балдардын бардыгын сууга таштагыла деген буйрук берген. Жана мисирликтер Исрайылдын үй бүлөсүндө төрөлгөн ар бир эркек баланы өлтүрүш керек болгон. Бирок бул нерсе дагы жардам берген эмес, анткени аялдар кандайдыр бир жолдор менен өз балдарын катып, жашырып жүрө алышкан. Жана Исрайылдын бир үй бүлөсүндө дагы бала төрөлгөн. Ал абдан татынакай эле. Жана анын ата-энеси аны да өлтүрүп коюшат деп коркушкан. Алар алгач аны 3 ай бою жашырып жүрүштү. Бирок андан ары жашыра албай, абдан кызыктуу жолго барышты. Анын энеси камыштан себет жасап, баланы ороп ошол себетке жаткызып, анан Нил дарыясынын жээгине акырын агызып жиберет. Жана ал улуу кызына эмне болоорун акырын карап тур дейт. Анткени апасы аны камыштардын арасында жашыргысы келген. Кыскасы анда ушундай ой болгон. Балким бул ойду Кудай ага бергендир. Анткени ошол маалда фараондун кыздары дарыянын жээгине сууга түшкөнү келишкен эле. Ошол маалда фараондун кызы кичинекей баланын ыйлап жатканын угуп, өзүнүн кызматчысына камыштын арасында ыйлап жаткан баланы алдыртат. Ошондо ал себетти ачып көрүп, бул еврейдин баласы экендигин түшүнөт. Ал бала абдан татынакай болгондуктан, бул бала өлбөйт. Бул баланы мен өзүмө алам деп аны багып алат. Муну жакын жерде байкап турган баягы кыз баланын эжеси чуркап келип, кааласаңыздар мен силерге баланы эмзе турган аял таап берем дейт. Алар болсо Мусанын эжесине ооба каалайбыз, алып кел аны бул жерге дейт. Ошентип ал апасын чакырып, апасы өз баласын Мусаны эмизип жана кайра фараондун кыздарына берип турчу. Ошентип бир нече жыл бою ал Мусаны эмизип, акыры аны фараондун кызынын колуна берген. Мына ошентип Муса фараондун үйүнө келип калган. Ыйык китепте Муса 40 жыл бою фараондун үйүндө тарбияланып, Мисирдин бардык акылмандыгын үйрөнгөндүгү жазылат. Мисир өлкөсү ошол мезгилде абдан өнүккөн, бардык жактан жетишкен өлкө болгон. Ошентип Муса 40 жыл бою ал жактан көптөгөн нерселерге үйрөнгөн. Мусанын өмүр баяны, Мусанын окуясы абдан кызыктуу. Муса Мисирде 40 жыл бою жашаса дагы, апасынын сүтүнөн алган нерсенин эч бирин жоготкон жок. Ал ички жан дүйнөсүндө мисирлик эмес экенин билген. Ички жан дүйнөсүндө ал башка элден, башка улуттан экендигин сезсе керек. Ал мисирликтерче сүйлөп, мисирликтерче кийинип, Мисирдин жогорку окуу жайларында окуп, сырткы келбети боюнча толук мисирликтерге окшош болсо дагы, бирок бир нерсе анын жан дүйнөсүнө тынчтык берген эмес. Ошентип ал Мисирден чыгып, өз бир туугандарына барып келүүнү чечкен. Еврей кулдар анын бир туугандары экенин ал билген. Ага кимдир бирөө айтканбы же айтпаганбы биз билбейбиз, бирок ал өз тукуму жөнүндө билген. Анын жүрүм турумунан,
ал өз бир туугандарына кантип жардам берүү керектиги жөнүндө план түзгөнүн байкасак болот. Муса алардын азап чегүүсүн жеңилдетип, аларды кулчулуктан бошотуу жөнүндө ойлонгон. Бул планды ал жүрөгүндө сактап жүргөн. Муса аларга кайдыгер караган эмес. Бул элдин тагдыры, бул элдин келечеги аны ушунчалык ойлондурган. Жана ал эмнени ишке ашыргандыгын биз кийинчерээк көрөбүз. Азыр болсо биз бул жөнүндө кыскача гана карайбыз. Бир жолу Муса өз бир туугандары эмне кылып жатат болду экен деп караганы чыгат. Ошондо ал бир мисирлик кызматчы бир еврейди шылдыңдап, уруп жатканын көрүп калып, муну жөн эле карап тура алган жок. Муса Мисирдин бардык акылмандыктарын үйрөнгөндүктөн, ал балким самбо, карате деген сыяктуу күрөштүн түрлөрүнөн да үйрөнсө керек. Бул дагы жакшы. Ошентип Муса жанагы еврейди шылдыңдап жаткан мисирликти өлтүрүп коет. Балким Муса еврей бир тууганына болушуп, аны жөн гана сабап коеюн десе керек, бирок ал аны өлтүрүп салды. Ошентип Муса аны өлтүрүп, кумга көмүп, таяк жеп жаткан еврей бир тууганын куткарып калат. Жана эч нерсе билбегендей болуп кетип калат. Кийинки күнү дагы бир туугандарын көрүп келейин деп барса, эки еврейдин бири-бири менен урушуп жатканын көрүп калат. Муса аларга жакын басып келип, силер бир туугансыңар да, эмнеге бири-бириңер менен урушуп жатасыңар дейт. Алардын бири, сен кимсиң? Ким сени биздин үстүбүздөн башчы кылып койду? Кече мисирликти өлтүргөндөй эле бизди да өлтүргүң барбы дейт. Бул жөнүндө бардыгы билип калган турбайбы деп Муса таң калат. Ошентип Мусанын мисирликти өлтүрүп койгону фараонго да жетет. Фараон болсо буга абдан ачуусу келип, Мусаны өлтүргүсү келет. Ошентип Муса эки оттун ортосунда, башкача айтканда, кыйын абалга туш болот. Бир четинде ал жардам бергиси келген, ал куткаргысы келген эл турат. Балким Муса аларды көтөрүлүш чыгарууга үндөгүсү келгендир. Же балким аларды күч менен куткаргысы келгендир. Кыскасы ал өз элине жардам бергиси келген. Бирок өз эли аны кабыл алгысы келген жок. Өз эли аны четке какты. Ал эми экинчи четинде фараон турат. Муса кайра фараондун үйүнө кайтып бара алган эмес, анткени фараон аны өлтүргүсү келген. Ошентип Муса Мисирден чыгып, чөлдү бойлой, Араб өлкөсүн көздөй качып жөнөгөн. Муса кайда бараарын билбей, чөлдү бойлой кетип бара жатып, бир кудуктун жанына суу ичкени отурат. Ал жерден ал малдарын сугарууга келген малчыларга жолугат. Ал жерде атасынын малдарын сугарууга келген кыздар да болгон. Балким алардын атасынын эркек баласы жок болсо керек. Бирок ошол маалда эркек малчылар кыздарды малдарын сугарууга жол бербей тоскоолдук кылып жаткан болот. Ошондо Муса жанагы кыздарга боор оруп, аларга болушуп, таш боор малчыларды кубалап жиберип, кыздардын малдарын сугарып берет. Кыздар малдарын сугарып үйлөрүнө келишсе, атасы аларга: "Силер бүгүн тез эле келип калдыңар го" дейт. Адатта алар малдарын кудуктан эң акыркы сугарышчу да. Кыздар атасына: "Ал жакта бир жаш жигит биздин малдарды сугарып берди" дейт. Атасы: "Ал ким экен? Чакыргыла үйгө" дейт. Ошентип ал киши Мусаны үйүнө чакырып, "Меникинде жашай берсең болот" дейт. Ал кишинин аты Итро эле. Муса анын койлорун кайтарып, анын бир кызына үйлөнөт. Муса андан эки балалуу болот. Ошентип Муса ал жерде калып калууну чечет. Ал Мисирге кайра баруудан эч пайда жок, анткени фараон мени өлтүргүсү келип жатат. Бир туугандарым да мени кабыл албайт деп ойлойт. Ошентип Муса ал чөлдө жайгашып калат. Балким ал өзүнүн ички жан дүйнөсүндө өз чакырыгын сезсе керек, бирок кантип аткарылышын билген эмес. Ал ички жан дүйнөсүндө Мисирде азап чегип жаткан бир туугандарын эч качан унуткан эмес. Сырткы жашоосунда ал эч нерсе билгизбей, Итронун үйүндө анын малын кайтарып, ал жакта жайгашып жашай берген. Ошентип арадан 40 жыл өттү. Муса чындап эле көп нерсени унутуп койду. Бирок эң негизги нерсе анын жүрөгүндө сакталып кала берди. 40 жыл бою ал кантип жашагандыгы жазылган эмес. Ал жөн гана кайнатасынын малын кайтарып, анын кызына үйлөнгөндүгү жазылган. Эмкиде биз
Мусанын чөлдөгү ушул 40 жылдык жашоосунун аягында эмне болгондугун карайбыз. Ошол учурда ал 80 жашка чыгып калган эле. Адатта адамдар 80 жашка чыкканда өз кызматын, өзүнүн карьерасын аяктагандыгы кызык. Бирок Мусанын кызматы, анын карьерасы ал 80 жашка чыкканда башталган. Качан адамдардыкы аяктаганда Кудайдыкы башталат. Ыбрайымдын окуясы менен Мусанын окуясы да окшошуп кетет. Бирок биз андан ары Ысрайыл эли менен эмне болгондугун эмкиде карайбыз.